Assalamu alaikum достор, амансыздарбы? Жирогепатоз дарты тууралуу сүйлөшөлү. Анткени мындан жабыркагандар күн санап артууда. Кантип билсек болот? Сырттан бул дартты аныктоо мүмкүн эмес, анткени бардыгыдан бирдей жабыркашы мүмкүн, анан эч кандай оору белги дагы байкалбайт. Чоң курсактуу адамдарда жирогепатоз болуу мүмкүнчүлүгү ашыкчараак болот. Такташ үчүн албетте УЗИ кылуу жетиштүү болот. Анан жалгыз калууна келе ала турган орган бул боор, бирок точка невозврата деген бар. Эгерде өз убагында дарылабай баштабасак, бул сөзсүз түрдө начар кесепеттерге алып барат. Эгер жирогепатозду дарылабасак эмнелер болушун же кандай кесепеттерге алып барышын айта кетейин. Биринчи кезекте бул гепатит артына алып барышы мүмкүн. Андан кийин организм бир кыйла алсырайт жана өмүрүбүздүн кыскарышына себепчи болуп калат. Андан сырткары эң начар эпидемиялык деңгээлге жеткен диабет деген оору бар. Ушул оору менен жабыркап калышыңыз мүмкүн. Жер жүзүндө 8 миллиард эл болсо, адам болсо, ошонун 1 миллиардка жакыны ушул дарттан жабыркап жүрөт. Ошол эсепке сиз дагы кошулгуңуз келбесе, өз убагында жирогепатоз дартын дарылаңыз. Анан эмне кылыш керек деген суроо өзүнөн өзү жаралбай койбойт. Биринчи кезекте УЗИ кылдырып коюу керек. Эгер сизден бул дарт аныкталган болсо, аны дарылай баштоо керек. Анан дагы бир-эки кошумчаны айта кетейин. Боорду май басат, акыры эң чегине жетет. Андан кийин май сыртка башка органдарга дагы таркай баштайт. Зыяндуу майлар, триглицериттер ашказан астындагы безди, жүрөктү, бөйрөктү каптайт. Андан кийин курсакка чыга баштайт. Элестетиңиздер, курсакта 6 литрге чейин зыяндуу май топтолушу мүмкүн. Албетте бул кан тамырларды дагы өтө катуу жабыркатат. Ошондуктан бул дарттан мүмкүн болушунча эртерээк арылганы аракет кылалы. Сиздерге айнча-мынча сунуштарды айтып өтөйүн. Биринчи кезекте алма уксусу деген бар, билесиздер, буга чейин дагы көп айтканмын. Ошол нерсени рационго киргизиш керек болот. Тамакка кошуп, бир чай кашыктан болсо дагы ичип турсаңыздар, сиздерге жакшы жардамчы болуп берет. Анан тез сиңе турган углеводдорду мүмкүн болушунча азайтуу керек. Ошондо сонун натыйжа болот. Анан дагы бир сунушум, сөзсүз түрдө кыймыл аракетти жөнгө салуу керек. Көпчүлүгүбүз олтуруп иштейбиз, олтуруп иштебесек деле аз кыймылдайбыз. Ошол себептен жирогепатоз болобуз. Андыктан спорт менен машыгууну сунуштайм. Эч куру дегенде секирмечеге алып коюп үйгө, ошондон 100дөн күнүнө 3 жолу. Бир секиресиз 100 жолу, 5 мүнөт эс алып туруп, дагы 100 жолу секиресиз, анан дагы 5 мүнөт эс алып туруп, 100 жолу секирип коесуз. Ушуну эч куру дегенде күн ара 3 күндө бир болсо дагы аткарып турсаңыз, сөзсүз түрдө бул дарттан арылуу мүмкүнчүлүгүңүз жогорулайт. Анан дагы ушул дарттан толук арылгысы келгендер, анан ден соолугуна жакшыраак камкордук көрсөткүсү келгендер, дени сак жашоо деп аталган менин 1 айлык курсума чакырам. Мында сиз жирогепатоздон гана арылып калбастан, ден соолугуңузга пайдасы тийиши мүмкүн болгон бардык пайдалуу нерселерди ала аласыздар. Эгер катышууну кааласаңыз, видео материалдын астында комментарийлерде менин номерим болот. Ошол жерден байланыссаңыз болот WhatsApp аркылуу.